Типа хорошая девушка. Мен Мелисбек Калайнур. Биринчи топ куткаруу отрядынын кинологу. Бул иттердин менин итим Чипа 4 жашта. Бул күнүмдүк ишим күндө келип эртең менен тамагын берүү, жуундуруу, сабактарды өтүү, жыт алуу, команданы угуу, ошол тууралуу команда сабактарды өтүлүп турат. Азыр биздин күнүмдүк иш башталды. Азыр буларды окууга алып жөнөдүк кутканы. Бул күнүнө 4 сааттан буларга убакыт бөлүнөт. Окутуп, командаларды унутуп калбаш үчүн, жыт алышын унутуп калбаш үчүн. Муну болуп турат. Азыр биз сейилдеген жөнөдүк. Biz чек ара кызматында кинология окуу борборунан атайын айрдан 3 айлык окууда окуп келебиз ал жакта. Ал жерде иттерге кандай мамиле кылса болот, баардыгын үйрөтүп. Шокшогондорду үйрөтөт, команда бергенде кантип туура кандай итти туура пайдаланууну. Бунун ар бир адам боло албайт. Итке жакын, атайын окуудан өткөн адамдар болот. Атайын өзүн даярданган. Заходи. Хорошо. Бизде бардык эле иттер алынат. Көбүнчө мына овчарка алынат, анын издегени, команданын тез кабыл алганы, жыттар сезип тапканы, ошонусуна алганбыз овчарканы, ошо тандап. Сидеть, хорошо лежать, хорошая девочка. Встать. Эки иттин багыты өз-өзүнчө, бирөө куткаруу иштерине, бирөө башка жолуна. Булардын негизги милдети адамды таап, ошол жерге барып үн чыгарып бериш да, белги бериш. Негизги милдети. Күндө буларды ден соолугун карап, андай сейилдөөгө алып чыгып, жуундуруп, ойнотуп, эркелетип, ошентип турабыз. Сиздин өзүңүз ушул жакта иштегениңиз канча болду? Өзүм иштегениме 1 жыл 3 ай болду. Эмнеси менен ушул кесипке сыңып калдыңыз? Өзүм негизи мен итке жакынмын да, ошол себептен кинологияны тандаган болчумун. Отпускада же убактылуу эс алууда болгондо өзүмдү эле сагынам итти. Ошондо күндө келип, карап, нарак берагынан кабар алып, итти карап, жуундуруп турам ошондо. Иттин жыт алуусуна атайын муртторго апарып өзүм материалга житти, адамдын суусунан алып, ошону жыттатып, үйрөтүп, бекитип ал жытты. Бекитип үйрөтөбүз, анан башка адам дуки же атыр себеп алса, анын жытын жоготуп коет да, ал издебей калат андан кийин. Анан бул итти деген бир адам гана караш керек да, башка адамга көнбөйт да. Бир кинологко бир ит бөлүнгөн, атайын ал өзү карап, өзү сейилдетип, тамагын берип, жуундуруп, окуу точкасына алып келип, үйрөтүп, сабак өтүп, жыт алдырып, издетип, окутуп турат ал. Молодец, покажи где. Где покажи. Ищи гром. Ищи. Кар көчкүдө же жер көчкүдө адамдар басып калганда, ошолор таап чыгып бергенде мен үчүн эң сүйүнүч, жана бир жагынан да кайгылуу. Алардын ата-энеси турамы, бир гана ишеничи бизде болот. Алып чыгып бергенде ошол менен сүйүнөм мен өзүмдүн кызматыма. Биз дайым куткаруу иштерине
издеп куткаруу иштерине жөнөгөндө тирүү адам чыгып калса экен деп барабыз, бирок ал жактан чыкпай калат. Ошентсе да бирок өзүбүздүн кызматыбызды так жана туура аткарып келебиз. Чипа. Прыгай. Чиден иттер адамдан акылдуу болот. Характери өтө оор. Мындай ойной бербейт да, көп элечи. Адамга эркелеп ойной бербейт. Буйрукту гана аткарат болду. Буларды капаланганын, сүйүнгөнүн көзүнөн эле билебиз. Булар менен канча жыл иштедик. Кыялын капаланганы, бир жер ооруп атканын сразу эле билип. Капаланып же бир жер ооруп атканда баягы маанай чөгүп калган болот булардын. Калганы эч нерсе тамак жегиси келбей, суу ичкиси келбей, ойногусу келбей калат. Bir yer ооруп атканда. Arkadaşlar, hoş geldiniz Türkiye'ye. Çok teşekkür ederiz. Buna da iyi ki varsın. Bir arkadaşı daha var burada. Onlar da bize yardım edecekler. Türkçe мамлекетине барганда биринчи күнү ишке чыкканда машина үстүмөн болду. Ал жака барганда ата-энелери күтүп отурду баягы. Менин кызым чыгып калат экен же менин атам чыгып калат экен деп күтүп отурушту. Биринчи алган иштеп атканда биз иштеп бир 22 жаштагы кызды таптык. Жансыз денесин. Ал жерде ата-энесин көрүп алып, мен үчүн өтө кайгылуу болду да. Ата-энеси, бир туугандары, ошо байкелери көрүп алып, ыйлап, кетирбей, моргко кетирбей. Ошол болду мен үчүн. Түркияда иттин жардамы чоң болду. Биз башпак албаган забалдарда, биз кире албаган жерлерге итти киргизип, ит адам өлгөнүн таап ошол жактан белги берип атты. Ал жактан. Өтүлгөн сабактардын жыйынтыгын кече биздин ит Түркияга барганда берди. Завалдын ичинде калып кеткен адамдардын жансыз денесин таап берди. Эми толук маалымат эсеп жок экен. 15-20дай адамны таап берди биздин ит. Ошо ал бул жакта буга чейинки өтүлгөн көнүгүүлөрдүн даярдыктын жыйынтыгы болду десем жаңылышпайм да бул иттерденчи. Хорошо. Кинологон кесин өзүм негизи жана айтып коткой хобби депчи. Ошо хоббим негизи иттер, жаныбарга жакынмын. Ошо үйдөн деле ит кармап, ушундай жакшы көрөм иттерди негизичи. Өзүм ошо менен кесип менен итти үйрөтүп, ошол кесип менен кызматка куткаруучу болуп келгем. Ошо негизинде азыркы министрлигинин 2021 жылдан баштап ошо кызматка ошол иттерди алынып келген. Ошондон бери кызмат өтөйбүз. Бизге иттин жардамы көп, жардам берип атат азыркы убакта. Азыр эмеден ар бир өлкөдөн келип, жана приборлор менен текшерип, алар менен приборлор менен текшерип кеткенден кийин ушу кызматтык өзүм итим менен алардан кийин бир сыйра текшерип эметкенден ушу жарандарды таап калып атат. Ошо жарандарды тапкандан кийин белгилегенден кийин келип куткарчылар издеп куткарып чыгып атышат. Бул иттерге балаңдай же досуңдай мамиле кыласың. Балаңдай досуңдай мамиле кыласың. А бул иттерге корс мамиле кылып, уруп тейип, андай кылсаң команданы аткарбайт.
мындайча айтканда коркок болуп калат. Буларда андай сезим болбош керек. Эч кандай. Себеп биз барган жерлерде кыйкырык, өкүрүк, ар кандай шарттар болуп калышы мүмкүн. Ошого байланыштуу бул итте коркуу сезими болбосо, ал нерселерге эч кандай кулак салбайт. Өз ишини мыкты деңгээлде аткарат. Куткаруу итибиз аты Каскад бизге 2019-жылы келген. Келген 3 жыл болсо, азыркы кезекте 9 жашар болду. Келгенде аябай эле кичинекей эле. Ошол келгенден баштап эле буга куткаруу иштеринде колдонууга даярдоо өзүнүн көнүгүүлөрү бар. Ошого бул дагы келгенден баштап эле даярдап баштаганбыз. Азыркы кезекте 2 жылдан бери бул Каскадты биз куткаруу иштеринде, ошондой эле издетүү иштеринде колдонуп келебиз. Булар күн тартиптин негизинде күнүгө машыгат. Күн тартиптин негизинде күнүгө өзүнүн командирин машыктырып, өзүнүн сааты бар, өзүнүн режиминде мамлекет тарабынан бөлүнгөн тамак ашына бөлүнөт 175 сомдон. Да, лежать, на, Каскад, лежать. 15-20 жылга чейин кызмат кылат. Карып калгандан кийин буларды уруктандыруу эч кандай буларга болбойт. Жана айтып кеткендей, буларды уруктандырууга колдонсок, булардын психологиялык абалы бузулуп, издөө иштеринде бизге тоскоолдук жаратышы мүмкүн. Мамлекет тарабынан буларга эч кандай уруктандырууга, колдонууга бизге уруксат берилбейт. Колдоно албайбыз. Булар караганда гана ошол мамлекеттин өзүнүн бизде кинология деп тобу деп Бишкекте бар. Ошол жака өткөрүп беребиз. Ал жактан кайра эле бизге кичинекей жаш күчүктөрүнөн берет. Дагы биз өзүбүз тарбиялап, сабактарын өтүп, кайра даярдайбыз өзүбүзгө. Ушул биздин бул кинология тобу боюнча айта кетчү нерсе, бизде азыркы учурда кинологияда бир 3 итибиз бар, куткаруу иттери. Булар таза кандуу немес овчаркасы болуп эсептелет. Бул иттердин өзгөчөлүктөрү башка иттерден кандай десем, угуу сезими, ошондой житалуусу, акылдуулугу жагынан өзгөчөлөнөт. Жер титирөөнүн негизинде адамдардын калып кеткен адамдарды издөөдө, ошондой эле дагы эмне десек, кар көчкүдө, жер көчкүнүн астында калып кеткен адамдарды, 15-20 метр тереңдикте калган адамдардын, аларды угуу менен, ошондой эле алардын жырын сезүү менен бизге белги берет. Булардын негизги иши ошол. Ошондой эле дагы бир негизги булардын милдети жоголуп кеткен жарандарды деле издесек болот. Кантип алардын кийим кечесинин туугандардан алып буларга, бул куткаруу иттерине негизинде буларга куткаруу иттерине бир сыйра алар тааныштырып, кайсыл жерде, кайсылдан жоголгон туугандары менен тактап, анан ал жоголгон адамды жарандын бут кийими болсун, үстүн кийими болсун, бул куткаруу иттерине бир сыйра жыттатып, толук кандуу. Өзү жыт алгандан кийин алардын кайсыл жерде экенин издеп өздөрү таба барат.